Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeshler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин. Сөзүбүздө, амалыбызда ихлас коштогон, пайгамбардын сүннөтүнө туура келген жараткан Алла Таала амалдарыбызды кабыл кылып, дүйнөдө берекесин, ахиретте түбөлүктүү бейишин насип кыла турган. Жараткан Алла Таала барыбызга кең ырыскы берсин. Адалдан, берекелүү, эч кимге кор зар болбогон. Жана Алла Таалам бардык оорулардан Аллахым барыбызга шифа берсин. Дене оорулары, жан дүйнө оорулары, бардык оорулардан Алла Субхана ва Таала барыбызга шифа берсин. Тугандар, Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын акыркы китеби. Улуу китеби, ыйык китеби, бүткүл адамдарга эң берекелүү, бактылуу жолду көрсөткөн китеп. Китепте жолдомолору бар, багыттары бар, мисалдары бар, тарых бар, кереметтер бар. Бардык нерсенин адилеттүүлүгү, жалпысынан бир сөз менен айтканда, уяттуу, ыймандуу, берекелүү жашоонун жолун көрсөтө турган китеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан-ы Каримди толугу менен жеткирип, толугу менен түшүндүрүп, ачык айкын баяндап, дүйнөдөн кеткен. Кур'ан-ы Карим кыямат күнгө чейин өзгөрүлбөйт, бурмаланбайт, алмаштырылбайт сөздөрү, жаралгандын сөзү эч качан алмашып арасына кирип кетпейт. Сакталган Алла Субхана ва Тааланын уадасы менен. Демек, ар бир адам дүйнөгө келгенде, эркек болсун, аял болсун, Кур'ан ага жол башчы. Кур'ан ошол адамды, инсандай калтырып кала турган, инсанды адамгерчилик, инсанчылыктан өстүрө турган китеп жалгыз гана Кур'ан. Мейли адам соодагер болсун, дыйканчы болсун, эркек болсун, аял болсун, кайсы доордо дүйнөгө келсин айырмасы жок. Бул ааламдын кожоюну Кур'ан-ы Каримде биринчиден өзүн таанытат. Экинчиден инсанды таанытат. Сенин акыйкатың ким? Кайда баратасың? Кантип жашашың керек? Саңа кандай тоскоолдуктар бар? Шайтандын, нафстын тарабынан, душмандардын тарабынан. Алардын чыга турган ал жолдон чыга турган жолдорду пайгамбарлар алып келген ал жолдорду айтат Алла Таала. Бирок эстеп кой, түбөлүктүү бара турган жайың бул дүйнө эмес, бейиш жана дозок экөөнүн бирөөсү. Кур'ан менен жашоо, Кур'ан менен дем алуу, Кур'ан менен кайгыруу, Кур'ан менен курсанчылык бол. Акыйкатты издесек Кур'андан издейли, адилеттүүлүктү издесек Кур'андан издейли, Кур'анга кулак салайлы. Кур'анды окуганга аракет кылып, түшүнгөнгө аракет кылып, амал кылганга аракет кылайлы. Күчүбүздүн жетишинче. Башкаларга жеткиргенге, башкалар менен бөлүшкөнгө, Кур'андын нурлуу, берекелүү жолдомолорун бөлүшкөнгө ичи тардык кылбайлы. Алла Таалам ушунчалык касиеттүү китебинде эмне деген ийгилик, бактылыктарды айтып койгон, ошону бөлүшкөнгө ичи тардык кылбайлы. Мейл ата-энебиз болосун, аял бала чакабыз болсун, досубуз болсун, жалпы эл болсун, башка улутпу, айырмасы жок. Бир аят болсун жеткиргиле деп пайгамбарыбыз айткан. Баллигу анни валау ая.
менин тарабымдан bir аят болсын силер жеткиргиле кийинки муунга. Учурдагы адамдарга да айырмасы жок. Жеткиргиле. Bir аят болсо да. Себеп Аллахнын сөзү. Жаратуучунун сөзү. Өмүр берүүчүнүн сөзү. Өлүмдүн чечими чыгаруучунун сөзү. Күнөөлөрдү кечирүүчү, ырыскыны берүүчүнүн сөзү. Түбөлүктүү ахиретке барганда эсеп китепти өзү ала турган заттын сөзү. Түбөлүккө бейишке барасыңбы, дозокко барасың өзү чечет. Башка эч ким чечпейт. Ал эч кимден кеңешпейт, эч кимден жардам сурабайт, эч кимге муктаждак эмес, эч кимден чочулабайт, эч кимден коркуп албайт, эч кимден алданбайт. Түбөлүктү кимисин кааласа бейишке киргизет, кимисин кааласа дозокко киргизет. Ошол улуу заттын сөзү. Мына акыркы китеп Кур'ани Карим тугандар. Алла Таала ошо илиминде эле Таврат, Забур, Инжилди, Кур'анды түшүрө турган мурда эле эзелтен эле илиминде бар эле. Алла эзелтен билүүчү. Илими дагы эзелтен. Кыямат күнгө чейин кайсы китепти калтырат, өкүмдөрү туруктуу, бекем, өзгөрүлбөгөн. Кур'ани Каримдин өкүмү ушундай өкүмдөр тугандар. Huvallazi anzala aleykel kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Allah subhanahu wa ta'ala kitepti түшүрдү. Ayattары muhkamat, bekem, açık aykın manileri, adalın adalday, aramın aramday aytkan, gümönsüz, şeksiz, büdömüksüz, açık aykın, adalı dağı, aramı dağı bardığını ayttık. Kaysı жерге тиешелүү? Жегенге тиешелүү болобу, кийингенге тиешелүү болобу, мейли, үйлөнгөнгө тиешелүү болобу, маркумдун мурасын бөлгөнгө тиешелүү болобу, айырмасы жок. Ошондой касиеттүү китепте сүрөлөр бар, сүрөлөрдүн ичинде аяттар бар. Өткөнкү сабакта Хужурат сүрөсүндөгү аятты окуп бердик эле. Алла субханаху ва таала билүүчү, данышман, эң ошо акырында ошо данышмандыгы Алланын ушундай бир сыпаты. Бул данышмандык Алла субханаху ва тааланын сыпаты, түбөлүктүү сыпат. Эзелтен данышмандыгы, бардык данышмандыктын үстүнөн данышмандыгы. Алла тааланын данышмандыгы махлук эмес, махдут эмес. Мындайча айтканда, Алла тааланын данышмандыгы жаралган эмес. Алла тааланын данышмандыгы чектелген эмес. Бир нерседен таап алган эмес. Данышмандыгынын чеги жок. Ошон үчүн эмнени буйрук берсе, илими менен, данышмандыгы менен буйрук берет. Аткарууга болсун, эмнеден тыюу салса, Алла таала илими менен, кудурети менен, данышмандыгы менен буйрук берет Алла таала. Ошон үчүн мынакей улаика хумур рашидун, мына ушул адамдар туура жол тапкандар, фадлан мин Аллахи ва ни'ма, бул Алла тааланын тарабынан айкөлдүүлүк жана улуу неемат. Валлаху алимун хаким, Алла таала билүүчү, данышман деди. Бүгүн мунун демек туугандар, Алла субханаху ва таала эмне буйрук берсе, данышмандыгы менен берет экен. Ошол буйруктун ичинде, анын артында чеги жок данышмандык бар. Жараткан Алла субханаху ва таала өзү гана билет, анын аркасынан канча деген пайда, канча деген данышмандык бар экен. Шайтанга Алла субханаху ва таала буйрганда, бул өзүнүн акылына салып, оюна салып, Адам алейхиссаламга эмне үчүн сен сажда кылган жоксун деп Алла таала айтып атпайбы? Кал ма манаака алла тасжуда ид амартук. Мен сага буйрук бергенимде эмне нерсе сени тыюу салды сажда кылбооңа? Деп айтканда бул айтат: ана хойрун минху, кала ана хойрун минху, халактани мин нар ва халактаху мин тин. Мен андан жакшыракмын. Сен мени оттон жараттың,
жана аны топурактан, ылайдан жараттым деп шайтан айтып аткан. Ушундан билдик Алла субханаху ва таала ид амартук дегени Алла Таала өзү Адам алейхиссаламды, Адам атабызды жаратканда периштелердин бардыгына буйрук берген. Ид кулна лил малаикати сжуду ли Адам фасажаду илля иблис аба вастакбара ва кана минал кафирин. Эстеген ал убакта Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям качан биз буйрук бергенибизде периштелерге не деп? Адамга сажда кылгыла. Бардык периштелер сажда кылды. Бирок иблис сажда кылган жок. Илля иблис, шайтандын атасы, шайтандардын атасы. Адамдардын атасы, инсандардын атасы Адам алейхиссалам, шайтандардын атасы иблис. Аба вастакбара, текеберленди, биринчи жүзү үйүрдү, андан кийин текеберленди. Ва кана минал кафирин, кафырлардан болду. А бул аяттан билинип атат, Алла субханаху ва таала иблиске өзүнчө өкүм берип атат. Bundan bildik, iblis bu periştelerden emez. Bu cinlerden. Cinlerden başı. Periştelerden emez bu. Perişteler. Cin, şeytan, bulardan bardığı ottan jaralgan. Oşun için mınal ayet atat, iblis aytat. Halaktani min nar, meni ottan jarattınız diye atat. Perişteler nur. Bular nurdan жаралган. Ekonda тең мели жарык бар. Нурдун жарыгы дагы, оттун жарыгы дагы бар. Бирок экөөнүкү жер менен асмандай айырмасы бар. Бул эми ойлонуш керек эле. Бул отко караганда нурдун жарыктыгы күчтүү, жогору, кең. Ошолор сажда кылып аткандан кийин мен жөн эле сажда кылышым керек деш керек эле. Бұл жерде Алла Таалага мен саңа сен эмне үчүн сажда кылбай койдуң качан буйрук бергенимде дегенде, бул мени оттон жараттың, аны топурактан жараттың деп айтканга акысы жок эле да. Ошондой жаралган чакта дагы ал ойлонгон жок буйрук кимдики. Ушуну караш керек эле, буйрук кимдики. Сен буну салыштырма, таразалаганыңды токтотушуң керек. Буйрук кимдики келип атат, ошону карабайсыңбы сен? Демек, бул өзүнүн ибадатына керсейип кеткен эле, өтө ибадаткөй болчу да. Текеберленип кетти. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала буга өзүнчө буйрук берип, фасажадал малаикату куллухум ажмаун, периштелердин баары сажда кылды, илля иблис аба аякуна ма'сажидин, сажда кылуучулардан болуудан жүз үйүрдү иблис дейт. Бирок мойнуна алып атат, сен мени жараттың, мен махлукмун, сен халик, жаратуучусун деп иблис бу жерде мойнуна алып атат бул кеп. Демек Алла субханаху ва тааланын хикматы, данышмандыгы бардык данышмандыктан жогору. Натыйжада иблистин, шайтандын Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыгуунун акысы жок эле. Бул акмактыктын негизинен келип чыкты. Болбосо Алла субханаху ва тааланын бардык өкүмдөрү данышмандыктын негизинде курулган. Алла ахкамул хакимин, өкүмдарлардын өкүмдары, данышмандардын эң данышманы. Ваман астаку миналлахи кыйла, Алладан да өткөн чынчыл барбы? Жок. Демек периштелер ушундай болуп аткан чакта бул жин жөн эле иблис, шайтан сажда кылыш керек. Бул жерде эмнени айтып атабыз? Валлаху алимун хаким, Алла данышмандыгын айтып атабыз. Эмнени буйрук болсо, демек кимде ким Алла Тааланын буйругуна каршы чыкса, ал шайтандыгынын негизинде каршы чыгат. Алла субханаху ва тааланын буйругу, шуну биз жакшы түшүнүп алайлы, данышмандык менен толтурулган, пайда менен толтурулган, бакыт менен толтурулган, нур менен толтурулган, жеке инсандын жашоосунда, коомчулукта, дүнүйөсүндө, түбөлүктө, ахиретинде только пайда, только данышман. Ким буга ушундай Алланын өкүмүнө каршы чыкса, билип кой, бул шайтандын, шайтан буга минип алган, шайтан буга кирип алган, мээсин шайтан контроль кылып алган,
Бул ушуну айтат, буну иблистин аскерлеринен, ошонун жанындагы жардам берүүчүлөрүнөн. Кудайым ушудан сактасын. Демек Алланын өкүмү ал тамаша эмес. Биз өкүмдү талкуулаганга акыбыз жок. Пайдасы барбы, жокпу? Биздин илимибиз өзү чектелген. Биздин илимибиз өзү тамчы дагы эмес. Кандай сиз обсуждать эткенге акыңыз бар? Ал ааламдын кожоюну болуп атса, күндү жаратып атса, асманды жаратып атса, айды жаратып атса, бардык махлукту бүткүл аалам жүргүзүп атса, сени жоктан эмнеден жараткан эсиңде бар, эмнеден жаралып келгениң да эсиңде бар. Унутуп калсаң, аркага карасаң, түшүнүп аласың. А сен аны обсуждать эткен кандай акың бар ала? Ошон үчүн Алла Тааланын буйругун аткаруу, сами'на ва атана, ушун аты дин. Алла сизди жамандыкка буйрубайт. Сизге өтө боорукер, өтө ырайымдуу. Ошондо сизди Алла субхана ва таала эч качан жамандыкка буйрубайт. وإذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Алла Таала периштелерге айтканда, мен ушундай инсанды топурактан жаратуучумун, качан мени аны түздөп толук жаратып туруп, ага жан салганымда силер сажда кылгыла деген. Адам атабызга Алла Таала эки чоң сый урмат көрсөткөн. Биринчиси Алла Таала илим берген, илим менен өзгөчөлөгөн. Ва аллама Адама ласмаа куллаха. Бардык нерсенин аттарын Адам алейхиссаламга үйрөтүп койгон. Илим менен. Экинчиси масжуд лаху, периштелерди сажда кылдырткан. Бул чоң сый да. А бул шайтандын айтып атканы орунсуз деп айтып атканыбыз туугандар. Себеп дегенде бул шайтан, субханалла, мейли. Эгерде карай турган болсоңуз, мына салыштырып келе турган болсокчу, мына бул суу жана топурак экөөнү кошкондо ылайы болот. Ошодон адам атабыз жаралып атат. Суудагы, топурактагы пайдалуу. Экөө тең жандуу. Топурактагы, суудагы жандуу. Топуракка бир нерсе эксеңиз дагы өсөт, чыгат, мөмө берет, жемиш берет, гүл берет, тияк болот. Суга алхамдулилля, пайгамбар Алла Таала айткан, ар бир нерсени биз мына суудан жашоо бердик деп атат. Суу менен жашоо болот өзү. Адамдын денесинде деле негизги суу. Ааламда деле негизги суу. Суу болбосо кыйын таксыр. Бир жыл жамгыр жаабай койсунчу. Суу болбосо каатчылык жөн эле келет. Алла Таала айтат: "Фис-самаи ризкукум ва ма туадун." Силердин рызкыңар асманда. Алла субхана ва таала биздин рызкыбыздын байланышы толук асман менен. Жамгыр болсун, кар болсун, мөндөр болсун, шамал болсун, күндүн ысыктыгы болсун, жарыктык болсун, толук асман менен. Айдын өзүнүн таасири бар, жылдыздардын өзүнүн таасири бар, күндүн өзүнүн таасири бар. Болбосо бир дагы жемиш, дан пышпайт туугандар. Ошон үчүн мына жердеги бул экөө тең жандуу нерсе. Отко келе турган болсоң, шайтан жаралган нерсе. Бул жок кыла турган нерсе. Күйгүзөт, жок кылат, талкалайт. Көрбөйсүзбү адам баласын кандай? Адам баласы туугандар, инсан топурактан жаралган. Биздин негизгиси топурак. Түп тамыры бар издеп барсак, топурактанбыз. Себеп Адам алейхиссаламды Алла Таалам топурактан жараткан. Топуракта эки элемент бар. Биринчиси мадда та'мирия ва мадда тахрибия. Бул дегени биринчи элемент кура турган, оңдой турган, пайда бере турган, дагы топурактан, талкалай турган, зыян бере турган да топурактан. Мисалы караңыз. Ошол жердеги бардык дан, будай болсун, арпа болсун,
мейлі ал картошкасы болсын, бардығы жерден шығады да. Жүзімі болсын, бардығы пақтасы болсын, бардығы жерден. Адамды жашосына пайда тие тұрған, құра тұрған нәрсе жерден. Ошо эле кезде жылан, чаян, сел, жер титирөө бул деле жерден. Адамдын жашоосун талкалай турганы. Кодум ушундай адам баласы дагы туугандар жакшы түшүнөйлү. Алла Таала ушундай кылып койгон, пайда бере турган нерсеге мээнетти шарт кылып койгон. Сен будай алыш үчүн, жүзүм алыш үчүн, дарбуз алыш үчүн, картошка, пияз, бадырын помидор алыш үчүн, огурец алыш үчүн мээнет кылбасаң албайсың. Демек жашооңо пайда бере турган нерсеге мээнет керек, мээнет кылбасаң албайсың. А талкалай турган нерсеге жылан, чаян, көчкү, тияк-пияк, селпел, жер титирөө буларга мээнеттин кереги жок. Кудум ушундай эле инсан жерден жаралгандан кийин инсандан пайдалуу сыпат, пайдалуу нерселер чыгыш үчүн мээнет керек инсанга. Таквалык, каниет, кечиримдүүлүк, чынчылдык, сабырдуулук, кайраттуулук, пайдалуу инсандан ушундай жемиш чыксын дей турган болсоңуз, мээнет керек инсанга. А эгерде жаман нерсе чыксын, мээнеттин кереги жок. Инсан дагы жерге окшош, инсан жерден жаралгандан кийин жерге окшош мээнетке муктаж. Мээнет болсо инсандан жакшы нерсе чыгат. Мээнет болбосо эле жаман нерсе чыгат да сөзсүз. Пайгамбарлар ошон үчүн инсанга мээнет кылган, инсандан жакшы сыпаттар чыксын, пайдалуу нерсе чыксын депчи. Демек биз дагы нерсе экенбиз, муктаж экенбиз. Ошон үчүн бизден жакшы сыпаттар чыгыш үчүн, адамдык сыпаттар чыгыш үчүн, имандын сыпаттары чыгыш үчүн мээнет керек экен да. Көрдүңүзбү? Демек, алхамдулилlah, суу менен топурак жөнөкөй нерсе эмес. От болсо бардын күйгүзүп талкалай турган нерсе. Бунун зыяны дагы чоң, жамандыгы дагы тез таркайт. Жада калса ал кандай эгиндердин, үйлөрдүн бардын күйгүзүп салат, күл кылып салат да, кайрачы отчу. Onun özünüz жараша өзүнө сыпаты бар кандай болгондуктан. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн да ушундай, эгерде кайсы аятты окуп баратсаңыз дейт, аяту рахма, райымдуулуктун аяты өтүп баратса, пайгамбарыбыз Алла Тааладан райымдуулук сурайт эле. Азаптын аятынан өтүп баратканда, пайгамбарыбыз азаптан пана тилейт эле. Эгер дуа кыла турган аяттан өтүп баратса, дуа кылуу дагы мустахаб дейт да. Ушул жерде мисалы карай турган болсок, сахи хадистерде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул Кур'ан-ы Каримде Алла Тааланын сөзү: "Валакинналлах хаббаба илейкумул имана ва зайянаһу фи кулубикум". Алла Таала силерге иманды сүйкүмдүү кылып, жана аны жүрөгүңөргө кооздоду. Андан кийин "Ва карраха илейкумул куфра вал фусука вал исян". Жана Алла Таала силерге жек көрдү. Эмнени? Капырлыкты, куфра вал фусук, фасыктыкты, вал исян, тоң моюндукту. Экөө тең күнөө, бирок өткөндө сабактарда айтып бергенбиз. Фасыктык менен ал тоң моюндук, аткар деген аткарбаган, фасыктык тыйган нерсени кылган. Фасык деп Алла Таала тыйган арам нерсени кылганды фасык деп коет. Эгер Алла буйрук берди, ошону аткарбай койсоң, мына исян, ушун тоң моюн деп коет. Ушунлардан бизди сактагын. Буларды Алла Таалам жек көргөн экен. Ушуга дуа келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуаларын: "Аллахумма хаббиб илейнал иман ва заййинху фи кулубина ва каррих илейнал куфра вал фусука вал исян ва жаална минар рашидин". Ya Allah, биздин жүрөгүбүзгө иманды сүйкүмдүү кыл. Хаббиб илейнал иман, бизге сүйкүмдүү кыл. Ва заййинху фи кулубина, жүрөктөрүбүзгө кооз кыл иманды. Жана жүрөктөрүбүзгө капырлыкты, бузукулукту, тоң моюндук күнөөлөрдү жек көрсөткүн. Үчүнчүсү кандай? Бизди, я Allah, туура жол табуучулардан кылгын. Ва жаална минар рашидин, туура жол табуучулардан кылгын деп. Ушуга бир риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эми ушундай дуа кылганда, биз эмне үчүн ошо дуаны ташташыбыз керек дейт да? Жок. Пайгамбарыбыз кайсы нерсеге дуа кылса,
Biz duada дагы иттиба кылып, ээрчип, ошо дуаны өзүбүзгө тилешибиз керек. Себеби пайгамбарыбыз бизге имам, ибадатта дагы, даватта дагы, дуада дагы, кул мүнөздө дагы, жашоодо дагы. Имам Ахмад рахматуллахи алейх Абу Рифаа разияллаху анхудан риваят келтиргени, Ухуд күнү, Ухуд согушу болгондо, кана яума Ухуд дейт. Ламма кана яума Ухуд ванкафа ал-мушрикун. Мушриктер осы Ухудта четтенип калганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айткан экен: "Истау, сапалгыла. Хатта усни аля Рабби азза ва жал, мен Роббума алкыш айтайын. Сана айтайын" dedi. Фасара халфаху суфуфан. Пайгамбарыбыздын артында бардыгы сапалып калышты. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган экен. Ошол дуаны азыр мен окуп берейин. Бул имам Ахмад Муснадында зикр кылып атат. Абу Рифаа деген сахаба зикр кылып аткан, айтып аткан нерсесинде. Факала пайгамбарыбыз мындай кылды: "Аллахумма лакал хамду куллуху. Аллахумма ла қабида лима басат, ва ла басита лима қабад, ва ла хадия лима адлалта, ва ла мудилла лиман хадайта, ва ла муатия лима манат, ва ла мания лима аътайт, ва ла муқарриба лима баатта, ва ла мубаида лима қаррабта." Ya Allah, бардық мақтоо саңа болсын. Саңа таандық мақтоонун бардығы. Сен açsаң, Allahumma la qabida lima basat. Sen açqanыңды, кен қылғаныңды еш ким жаба албайт, еш ким аны қармай албайт. Вала басата лима қабат. Сен қайсы нәрсени қармап қойсаң, аны еш ким ача албайт. Allah subhanahu wa ta'ala бейіштің ешігін açsa еш ким жаба албайт. Allah subhanahu wa ta'ala дозоқтың ешігін жапса еш ким ача албайт. Allah subhanahu wa ta'ala rızkını ken kılsa еш ким аны кыса албайт. Allah Taala rızkını tar kılıp koysa еш ким ken kılıp бере албайт. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala qabid, өзү Allah subhanahu wa ta'ala кармап, азайтып кое турган, кармап кое турган, басып кое турган, жаап кое турган өзү. Андан кийин мынакей. Allah кимди адаштырса, еш ким аны туура жолго сала албайт. Кимди Allah subhanahu wa ta'ala туура жолго салса, аны еш ким адаштыра албайт. Allah бергенге Allah subhanahu wa ta'ala не тыйы салса еш ким бере албайт. Allah берсе, аны еш ким тыйы сала албайт. Allah сизге өмүр берсе, еш ким өлүм бере албайт. Allah өлүм берсе, еш ким өмүр бере албайт. Allah hidaят берсе, еш ким аны адаштыра албайт деген. Мынакей. Allah жақындатса, еш ким узак кыла албайт. Allah узак кылса, еш ким жақындата албайт. Деп ушу Allah subhanahu wa ta'ala сыпаттарын жалгыз Аллага таандык айтып, Allahumma bsut aleyna min barakatik wa rahmatik wa fadlik wa rizqik. Ya Allah, bizge жайгын, өзүңдүн берекеңди жайгын, райымдуулугуңду, айкөлдүүлүгүңдү, ырыскыңды бизге ya Allah чачкын, кен кылгын дейт. Берекеңди кен кылгын ya Allah. Райымдуулугуңду кен, айкөлдүүлүгүңдү, ырыскыңды кен кылгын. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, түбөлүктүү неmat сурайм. Эч качан жок болбогон, эч качан бурулуп кетпеген түбөлүктүү неmatыңды сурайм. Allahumma inni as'aluka an-na'im yawman ghayla wal amna yawman khawf. Ya Allah, men senen ушундай эртеге ушундай кыжалат болгон, ушундай оор күндөн, коркунучтуу болгон күндө амандыкты сурайм. Неаматтар жок болгондо неамат сурайм. Жок болгон учурда, ya Allah, inni a'udun bika min sharri ma ataytana wa min sharri ma mana'tana. Men pana tileyim senen, sen bana bergen nerselerinin jamandыгынан, sen meni bizde tıygan nersengdi jamandыгынан. Subhanallah. Biz bilbeybiz kaysı nersede payda, kaysı nerse jaman. Şuncha Allah Taala'dan suraş gerek eken. Mümkün Allah subhanahu wa ta'ala bergen nersenin, jaratkan nersenin de jamandığı var. Biz aytıp bayız, "Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq." Ya Allah, sen jaratkan nersenin jamandığından saktagın depçi. Oşondoyla Allah subhanahu wa ta'ala kaysı nerseni berbey koysa, oşonun da jamandığından saktagın. Oşol yerge gelgenden keyin mınake, Allahumma habib ilaynal iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين деген дуаны ошол жерде айткан дейт да. Болсо бул аятта келип атат. Алла бизге иманды сүйкүмдүү кыл, жүрөгүбүзгө кооз кыл, жана бизге жек көрсөт. Капырлыкты, тоң моюндукту, күнөөнү жана бизди туура жолдон туура жол табуучулардан кылгын деп. Аллахумма таваффани муслимин. Алла биздин жаныбызды мусулман болгон абалда алгын. Саңа баш ийип, моюн сунуп аткан абал. Таваффана муслимин деген сөздүн мааниси. Ва ахина муслимин. Алла бизди мусулман абалда тирилткин. Ва алхиқна бис салихин. Салихин түз туура бактылуу адамдарга бизди кошкун. Гайра хазая вала мафтунин. Эч бир гыжалат, шермендечиликсиз жана фитнага аралаштырбастан бизге ошолорго кошкун дейт. Аллахумма qatил al-kafarata alladina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik wa ja'al alayhim rizqak wa adabak. Ya Allah, senin пайгамбарларыңды жалганга чыгарган капырларды жок кылгын. Senin жолуңан тыюу салган капырларга жок кылгын. Аларга өзүңдүн азабыңды, газабыңды жадыргын дейт. Аллахумма qatил kafarata alladina util kitaba ilahal haq. Акыйкат. Жараткан Алла субханаху ва таала китеп ээлери, аларды ушундай капырлык кылгандарды аларды дагы жок кылгын депчи. Мынакей туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуаларынан Tirmizi şerifte, Nasai şerifte Şaddad ibn Aws radıyallahu anh'dan rivayet keltirет. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna an naqul fi s-salah, bizge үйrөтөт эле дейт. Намазда ушундай деп айтуубузду. Allahumma inni es'aluka s-sabat fil amr. Ya Allah, bekemdүүлүктү сурайбыз işte. Din işibizde dagы, dünya işibizde dagы bekemdүүлүктү. Wal azima ala rushd. Tuğra jolgo, ya Allah, çeçkindүүлүктү сурайбыз. Wa es'aluka şükra ni'matik. Ya Allah, sen ni'matыңа şükür кылууну сурайбыз. Wa husni ibadatik, сага чырайлуу ибадат кылганды сураймын. Wa es'aluka lisanan sadiqan. Çıl til сураймын. Wa qalban saliman, таза жүрөк сураймын. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Sen bilgen nersenin жамандыгынан паана tileyim. Wa es'aluka min khayri ma ta'lam. Sen bilgen nersenin жакшылыгын сенен сурайм. Wa astaghfiruka mimma ta'lam. Sen bilgen nerseden ya Allah men istiğfar kılam. Wa innaka anta allamul guyub. Elbette sen gayiptardı bilүүчүсүң. Mınake tuğandar, demek ne üçün biz bu dualarda aytып атабыз? Biz bende Allah'a muhtaçbız, jaralууda dagı, çoңоюп esке келгенге dagı, жашоодо dagı, bu dünya men коштошкондо dagı, түндөсү dagı, күндүзү dagı, көргөндө да, укканда dagı, акыл эсте да, жүрөктү сокконунда dagı, daim Allah subhanahu wa ta'alaga muhtaçbız. Antumul fuqara, wallahul gani. Sizler barıngар muhtaçsыңар, muhtaçsız Allah Taala. Şoç inşallah biz özübüzdün dünyabızga dagı, ahiretibizge dagı paydalуу nerselerdi suraylı. Dünyabızga dagı, ahiretibizge dagı zıyandуу nerseden Allah'dan pana tileyli. Kebir nerseni bilebиз, kebir nerseni bilbeybiz. Oşon üçün bilgen жакшылыкты dagı, bilbegen жакшылыкты dagı suraylı. Bilgen jamandıktan dagı, bilbegen jamandıktan dagı pana tileyli. Mına Peygamberimizdin sallallahu aleyhi ve sellem'din duaları, bu berekeli dualar, kabul bolgon dualar, bunun artındağı Allah subhanahu wa ta'ala'nın uadası bar dualar bularçı. Tirmizi şerifte gelet İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep dua kılatlar deydi. Allahümme inni es'aluka rahmeten min indik tahdi biha kalbi. Ya Allah, men senin aldığındağı rayımdуулuktu surayımın. Oşol arkalı menin жүрөгүмө hidayat bergin. Жүрөгүмө tuğra jol salgın, tuğra çeçim salgın, tuğra göz garaş, tuğra işenim. Жүрөгүмө tahdi biha kalbi. Жүрөгүmө ya Allah hidayat bergin dep. Ve tecma biha emri. İşimdi ya Allah oşol rayımdуулуктун себебинен men işimdi bardığın çaçırandı kılbagın. Bardığın biri kılgın deydi. Ve telummu biha şaati ve tuslihu biha gaibi dep. Şulardan barın iştimdi ya Allah bir kılıp oğundan çıkarıp bardığından ya Allah jakın kılıp jana ve tuslihu biha gaibi, menin gayiptagı oşol rayımdуулугун себебинен
оңдогун. Ал кандай? Мен азыр жокмун. Атам менен бирге, апам менен бирге, бир туугандарым менен, бала чакам менен, досторум каякта жүрөт. Бул жерде азыр жок. Ошо кайыптарды я Алла, аларды да оңдогун. Так, ва тарфаху биха шахиди. Мен бар нерсемди я Алла берекесин берип көтөргүн, бийик көтөргүн даражаларын деген. Ва тузакки биха амали. Амалымды ошол райымдуулук себебинен тазалагын. Амалым таза болсун. Кандай амалым таза? Тилден чыккан амалым, көздөн чыккан амал, кулактан чыккан, кол, пут, кыскасы айтканда денемден чыккан амалымдын бардыгын я Алла өзүң таза кылгын, ошо райымдуулуктун себебинен. Ва тулхимуни биха рушди. Жана мага илхам, жүрөгүмө аян салгын. Өзүнүн туура жолума, şu жүрөгүмө илхам салгын. Ва тарудду биха ульфати. Жана я Алла сүйүүбүздү кайтаргын. Кандай? Бири-бирибизди жакшы көрүү. Ва таасимуни биха мин кулли суин. Жана ошо райымдуулук аркылуу бардык күнөөлөрдөн бизди сактагын, мени сактагын деген дуа. Кыскасы айтканда туугандар, биз дуага көңүл бурайлы. Дуа жөнөкөй нерсе эмес. Бул ибадаттын маңызы. Бул жөн эле ибадат эмес. Алла вада берип, буйрук берип, Алла Таала буйрук дагы берген, вада дагы берген кабыл алгангачы. Ошон үчүн иншалла күн сайын мусулман адам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 убакыт намаздан кийин дуа кылат эле. Тахажжудда өтө көп дуа кылат эле. Ар бир учурларда карап келсеңиз Пайгамбарыбызда канча деген дуалар бар эле. Жаңы мөмөлөр пышып атат дуа. Ай жаңы жаңырды дуа. Күн батып атат дуа. Күн чыгып атат дуа. Достуна жолукту дуа. Душмана жолуга турган болду дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын курсанчылыкта да дуа, кайгыда да дуа. Бирөө дүйнөгө кетти, дуа кылат. Бирөө дүйнөгө келди, ага дагы дуа. Экөө баш кошту, буга дагы дуа. Мечитке кирип атат, дуа. Мечиттен чыгып атат, дуа. Жаңы мөмө жемиш келди, буга дагы дуа. Көрүстөндү көрдү, өзүнчө дуа. Ажатканага кирип атат, дуа. Чыгып атат, дуа. Жатаардан алдын дуа, эртемен турганда дуа, тамактан алдын дуа, тамактан кийин дуа, кийим кийгенде дуа, чечкенде дуа, мечитке киргенде дуа, мечиттен чыкканда дуа, улоого отурганда дуа. Аллаху акбар. Шамал болуп кетти дуа. Ооруп атат дуа. Ден соолугу жакшы дуа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир дагы учурду дуасыз бизге таштаган эмес. Ар бир учурда өзүнүн дуасын айтып берген. Мынакей Алла Тааланын тарабынан толук бизге дуанын кабулият, то есть кандай дуаны сураш керек, кайсы дуа кабыл болот, бардыгын жолдомону адамзатка таштап кеткен. Алла субханаху ва таала баарыбызды дуа кылуучулардан кылсын. Дуалары кабыл болуучулардан кылсын туугандар. Мустажабу даават деп коет. Дуалары кабыл болгон адамдар деп коет. Жөнөкөй нерсе эмес туугандар иншалла. Дуа Алла менен байланыштырат. Алладан суратат. Ошон үчүн Алладан гана дуа кылууга үйрөткөн пайгамбарыбыз. Ида саалта фасалиллах. Эгерде сурасаң, Алладан гана сура. Иза стаанта фастаин биллах. Жардам сурасаң, Алладан гана жардам сура депчи. Перзент сурайсыңбы, бакыт сурайсыңбы, өмүр сурайсыңбы, акыл сурайсыңбы, ырыскы сурайсыңбы, иман сурайсыңбы, товфик сурайсыңбы, ихлас сурайсыңбы, иззат сурайсыңбы, афият сурайсыңбы, Алладан сура. Анткени бардык анын колунда. Бардык ага таандык. Казынасынын чеги жок. Берүүчү өзү, суроого лайыктуу өзү, дуага лайыктуу өзү, ибадатка лайыктуу өзү, шүгүргө лайыктуу өзү. Бенде сурабай койсо Алла капа болот. Адамдан сурасаң капа болот. Сураганда берилип сурагыла дейт. Кийинки аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ин таифатани минал муъминина иктаталу фа аслиху байнахума. Фа ин багат ихдахума ала ал-ухра фaqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil adl wa aqsitu. İnnallah yuhibbul muqsitin. Hucurat surasının keyinki ayatında
Алла субханаху ва таала эгерде мусулмандардын ортосунда келишпестик болуп калса, урушуп, талашап, жаңдалдашып барып, кезек согушканга чейин жетип кала турган болсо, өтө жаман нерсе бул. Шайтандын азгырыгы менен кетип атат. Ахиретти унутуп калганда, ички дүйнөсү бузулганда, адам ушундай арам нерселерге кадам таштайт. Ошондо дагы жол жоболор бар. Кантип кутулуш керек, кантип чыгыш керек. Кантип ахиретти бузбаш керек. Кантип имандан ажырап калбаш керек. Ушунун жолдомосу дагы алхамдулилля, адам ата жаралгандан бери бүгүнкү күнгө чейин, да кыямат күнгө чейин кайсыл жерде жакшылык болсо ошол жерде кошо жамандыгы дагы бар. Себеп сыноо тургандар. Кээде уруш болуп калат, кезек ошого келип калат. Адам баласы сыналат, жакшылык менен да, жамандык менен да сыналат. Ва наблукум бишарри вал хайри фитнатан. Алла айткан, биздер сөзсүз шар жана хайр экөө менен тең сынайбыз деген. Жакшылык менен да, жамандык менен да сынайбыз деген. Эми карап туруңуз, бул жерде эмне деп атат? Эгерде эки момундардан эки тайпа, момундардан эки топ, эки эл, эки уру, эки жамаат иқтаталу, түшүнбөстүктөн бири-бири менен талашып, кол көтөрүп, согуша турган болуп калса, фа аслиху байнахума, экөөнүн ортосун элдештиргиле, срочно элдештиргиле. Ырвап кетпесин. Күтпөгүлө. Шайтан көптөгөн бул өттө акмак. Жок нерсени дагы ошо жалалар, ар кандай нерсени чыгарышы бул. Ошон үчүн фа аслиху байнахума. Срочно тез арада ошо эки адам болобу, эки топ болобу, эки көчө болобу, эки айыл болобу, эки уруу болобу, эки улут болобу, эки мамлекет болобу, айырмасы жок. Мусулмандарбы элдештиргиле, жараштыргыла. Фа аслиху, ислах кылгыла, экөөнүн ортосун оңдоп койгула. Мамилелерин оңдоп койгула. Ойлорун, көз караштарын оңдоп койгула. Ахиретти эстетип койгула. Алланын алдына барганда жоопкери бар, жоопкерчилик бар. Эстетип койгула. Фа ин багат ихдахума ала ал-ухра. Эгер ошо эскертип айтсаң дагы болбой эле бири экинчисине зулумдук кылып аша чаба турган болсо, фақатиллати табги, анда ошо зулумдук кылып аткандарга ошолору менен согуш кыл. Хатта тафия ила амрилла, Алланын өкүмүнө кайтканга чейин. Фа ин фаат, эгерде кайтышса Алла Тааланын өкүмүнө, фа аслиху байнахума бил адл, адилеттүүлүк менен экөөнүн ортосун элдештиргиле. Адилеттүүлүк менен келишим кылып, бекем элдештирип койгула, ислах кылып койгула, кийинкиге дагы бир урушканга, же болбосо талашканга кезек келбей турган, шайтанга жол ачылбай тургандай кылып бүтөп салгыла. Шайтан азгырбай турган, кандай кылып? Жазуу иретинде. Экөөбүз келиштикпи? Кийин дагы мынакей, кол коюштук, келиштик, бүттү. Шайтанга жол жок. Сөз менен калып эле, сөздү до конца түшүнбөй калып эле, ар кандай болуп кайра эмдиги жыл, ана 5 жыл, анан 10 жылдан кийин кайталанбай тургандай кылып туруп. Бир жолу раз навсегда деп коет го, орус туугандар. Ошо акырына чейин курточка болуп кое тургандай болчу. Карачы, коомчулукта ар кандай болот. Куран китеп, кереметтүү китеп, бардык жагын эске алып туруп, ошол жактарда мындай болсо мындай кылгыла, мындай болсо мындай кылгыла деген жол жоболор оорун айткандан кийин дарысын дагы айткан. Ликулли даин даваун. Ар бир ооруга дарысы бар. Ар бир дарттын шифасы бар. Алла Таала Субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: дарысы жок ооруну жараткан эмес. Ал биздин аң сезимибизде, бул кандай оору десе, низдичи. Ал сен, мен ушуну түшүнүп алганбыз. Bunun darısı yok dedi, андай эмес. Хот спити болобу, рак болобу, балекети болобу, барын дарысы бар. Просто биздин ошого жеткенге, элим, таквалык, акыл, данышмандыгыбыз жок деп кой, вот ошол бүттү. Атак ал бар нерсе ал. Ал бар нерсе, жок нерсе только ошол өлүмгө гана да дарысы жок. Өлүмдүн гана дарысы жок ал. Мейли, кандай болбосун, не деди? Ва акситу.
адилеттүүлүк кылгыла. Инналлах юхиббул мукситин. Алла Таала инсаптууларды жакшы көрөт. Адилеттүүлөрдү жакшы көрөт Алла Таала. Мынакей Куранда бул жерде өз ара ынтымакка маани берет отур. Талашып тартышпай, бири-бирин жек көрүшпөй, имандык важип талабы ар бирине бир денедей болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айткан. Момундардын мисалы, бардык имандуулардын мисалы бир денедей. Эгерде бир дененин бир мүчөсү, бөлүгү ооруй турган болсо, таң аткы чакты ысытмасы менен кайгы, кыжалат менен чыгып кетет да. Бир денедей. Бөлүнбөсүн. Бул жердеги араб тилинде ва ин таифатан, ин деген сөз менен келет. Эгерде ушу эки топ мусулмандардан уруша кетсе дегени, ин деген сөзү, эгерде деген сөзү бизге бир түшүндүрмө берип атат. Мусулмандар өзү урушпаш керек. Бирок кокус эгер болуп кетсе деп атат да, анда сразу элдештиргиле дагы баштарын бириктирип, ортодогу түшүнбөстүктөрдүн бардыгын жоюп, туура эмес, жала, чагымчылык, алардын бардыгын жок кылып, кечиртип, кучактап туруп, дастаркан жайып, бир тууган кылып туруп кое бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мен силерге намаз окугандан да, орозо туткандан да, садака бергенден да улуу сооптуу амал айтайынбы? Дегенде сахабалар айтыңыз дегенде пайгамбарыбыз айтты. Өз ара ынтымакты тургузуу, элдештирүү. Эки адамдын башын элдештирип койгон, ушулардын сообунан намаздан, орозодон, садакадан да көп сооп алат экенсиз да. Ошон үчүн эгерде ушундай болуп кала турган болсо, тездетиш керек ортосун элдештиргенге. Бул кантип дей турганда фааслиху байнахума кандай? Бунун жолу эки тарапка тең насаат айтыш керек. Эсиңерге келгиле, акылга келейле. Эч ким пайда таппайт. Эң негизи түбөлүктү ахиретиңди күйгүзөсүн. Бу дүйнөдө бу дүйнө, тияк ахирет кандай болот? Кабыр кандай болот? Насаат айткыла дейт. Ва тазкир би аннаху муъминун, момунсуңар деп эстеткиле, имандуусуңар деп. Ал иман иннама жаа бис-силм вал аман. Иман өзү эмнени алып келген? Тынчтыкты, ынтымактуулукту, амандыкты алып келбеди беле. Тирмизи шарифте келет, Асма бинти Язид радиаллаху анха айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: ла яслухул кид илля фи салас. يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, өзү жалган сүйлөгөн дурус эмес да. Үч учурда гана дейт. Боло берет дейт жалган сөз. Bir kişi аялын разы кылыш үчүн жалган айтып койсо мейли дейт. Hem ortasında bolor bolбогон нерселерге ушу уруш, талаш, ушу үй бүлөнү сактап калыш үчүн жалган айтып койсо дагы мүмкүн. Уруксат берип атат. Мисалы айтып да, мен мына платочканы алып сатып алып берсем, өзү 100 сомго эле алгам. Бирок аялың мындай платочка 1000 сомго разы болот да. Айтып кое бер, 1000 сомго алгамын деп кое бер. O туура эмес айтылды. Бирок бул жерден ушуга окшогондон ортодо ынтымакты кармап үй бүлөнү сактап калыш үчүн ушундай кымбат баалуу кийимге разы болуп, эгерде арзан баага алсаң, арзан баасын айтсаң да уруш жаңжал чыгарат, мени жейби? Кымбатка эле айтып кое бер дейт. Экинчиси согушта. Согушта жалган айтып койсо болот. Каяка кетип атат? Бул жак кетти деп кона. Өзү бул жак кетишкен. Эмне үчүн? Кан сакталып калат. Бузукулук токтоп калат. Үчүнчүсү, адамдардын ортосун элдештириш үчүн жалган айтса болот. Карачы, жалган болбосо арам. Бирок адамдардын ортосун элдештирүү ушунчалык маанилүү, жалганга дагы шарият уруксат берип атат дагы, ал күнөө болбойт дейт. Кантип? Бирок бардың да айттың. Не дедиң? Эки келип айттың да, эки урушуп кеткен. Сизди жакшы көрөт экен.
Сиз тууралуу только жакшы сөздөрдү айтып атат. А сизге келген нерсе бар го, бардыгы эле ал жөн эле жалган экен ал. Чагымчылык ар кандай эле көрө албагандардын нерсеси экен деп. Буга дагы барып, андай деп айткан эмес. Бирок ушуну өзүңүздүн тарабыңыздан айтсаңыз, экөөнүн башын бириктириш үчүн шарият уруксат берип атат. Демек, туугандар, насаатка эч аянбаш керек экен. Мындай чекеде туруп калбаш керек да, эки уруш жакшы болду депчи. Азыр көп адамдар ушуга өтүп калган, эки урушуп кетсе, кой берип кой, эмне кыласың, ажыратпай эле кой дейт, кайрачы. Тек кой дейт. Бири өлүп, бири калсын дейт. Биринин этин бири жесин дейт. Астагфирулла. Бул имандын талабы эмес да булчу. Андай болбойт да. Ошол мусулмандын ошо талкаланганына разы болгон, сен ошончо күнөө ала бересиң. Кудайым сактасын да. Ошон үчүн элдештирүү дагы адилеттүүлүк менен болуш керек экен. Эмне менен болуш керек экен? Элдештирүү дагы адилеттүү. Ушундай адилеттүү бекем болсун, жек көрүү, кек сактоо деген жок боло тургандай. Себептен адилеттүү болсо эки тарап тең разы болот да. Эгерде сен бир жакка ой турган болсоң, адилетсиз кала турган болсоң, ал элдешүү болбойт. Бар ичинде калып кетет. Ошон үчүн ким гана болбосун, адилеттүү болсо, бул тарапта разы, бул тарапта разы болот. Элдештирүү ушу менен болсун. Ушунун бардыгы бузукулукту жабыш үчүн шаарларды, адамдарды талкалаганга точка коюш үчүн исламдын чакырыгы мына ушу туугандар. Ислам саламат тынчтыкка чакырат, иман аманга чакырат. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-муслим ман салиман нас мин лисанихи ва яди, вал муъмин ман аминаху нас ала димаихим ва амвалихим." Мусулман чыныгы ким? Анын тилинен, колунан бардык адамдар саламатта болсо, аман тынчтыкта болсо, тилинен дагы, колунан дагы ыза чекпейт. Момун ким? Адамдар аман болсо андан. Мусулман ким? Адамдар саламат болсо андан. Момун деген ким экен? Адамдар анын кандарына, мал мүлкүнө аманда. Ушуну момун деп айтабыз. Демек, анын канына дагы, малына дагы кол салбайт. Туугандар, мынакей аятта Аллах субханаху ва таала ушундай деп бизге берип атат. Жалпы бул өкүм. Ошон үчүн иншалла бул адилеттүүлүк. Алла Таала айтып атпайбы? Ва акситу, адилеттүү, инсаптуулук менен кылгыла, адилеттүүлүк менен элдештиргиле деп. Адилеттүүлөр боюнча Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айткан: "Инналлаха юхиббул мукситин" дейт. Мынакей адилеттүүлүктү Алла Таала жакшы көрөт аны дейт. Хадисте келет: "Ал-мукситун индаллахи таала йаумал кияма ала манабира мин нур ала яминил арш, алладина я'дилуна фи хукмихим ва ахлихим ва ма валлау." Адилеттүүлөр кыямат күнү Алла Тааланын аршынын оң жагында нурдан жасалган минбарларда отурушат экен. Алар өкүмдөрүндө, үй бүлө бала чакаларында кимге ошо жооптуу болсо, ошолорду адилеттүү чечишкен да буларчы. Ошолор эртеге кыямат күнү Алла Тааланын аршынын оң жагында нурдан жасалган минбарларда болушат экен туугандар. Жөнөкөй нерсе эмес. Алла субханаху ва таала өзүнүн мынакей бардык пайгамбарларды дагы китептерде чүргөндө дагы адилеттүү орнотуш үчүн чүргөн. Адилеттүүлүктү орнотуш үчүн чүргөн. Алла субханаху ва таала өзү буйрук берет. Инналлаха я'муру бил адл. Адилеттүүлүккө буйрук берет. Вал ихсан, жакшылык кылууга, ва итаи дил курба, жакындарга акысын берүүгө, ва янха анил фахша, абийирсиз иштерден тыюу салат. Вал мункар, күнөө, арам нерсе, Алланын элчиси наразы болгон, тыйган нерсенин бардыгынан Алла субханаху ва таала тыюу салат. Вал баги, зулумдуктан, аша чабуудан Алла субханаху ва таала тыюу салат. Я'идукум ла'аллакум тадаккарун. Алла силерге насаат айтат. Вааз насаатты адам периште эмес, бул насаатты Алла айтып атат. Ла'аллакум тадаккарун. Мүмкүн силер насаат кабыл аларсыңар деген максатта.